Биринчиден жогорку кеңештин түздөн-түз милдети бул закон чыгаруу. Экинчиден чыккан закондорду көзөмөлдөө анын аткарылышы. Үчүнчүсү бул жалпы биз шайлаган элдин өкүлчүлүгү катары жүрүү бул жерде. Жетекчи. Ошол жерде бардык нерсени жөнгө салыш үчүн жетекчи. Ал жерде жүрүп кабинет кайтарып отурганга барган эмес ал жерде. Мына адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин ортосунда канча кадам калды. Ошол жөнүндө сүйлөшкөн чогулуп атабыз. Өкмөт туура эмес иштесе, ошол туура эмес иштеп аткан өкмөттү шайлап койгондугу үчүн жогорку кеңештин депутаттары түздөн-түз жооп беребиз эл алдында. Бийлик менен элдин ортосундагы шылуунчулук, алдамчылык эле болуп калып атпайбы? Сот 336-статьяны колдонуп чыгарып атат. Ал жерде 3-пунктта жазылып атат. Ошол статьяда кылган кылмышынын оордугун караш керек деп. Кыргызстанда мындай документтер далай жасалган. Өлүп калган адамдарды кандай кылып жасап коюп атышты? Жазасыздык адам баласында ар дайым ушундай кылык жоруктарга алып бара берет. Билесиңерби, Кыргызстанда 2 жолку революция эмнеден болду? Бул кылган кылмышына жазаланбагандыктан болду. Сиз ушул тендер кантип өткөнүн, кимдер кантип шылуунчулук кылганын билбегениңиз бизди өкүндүрөт. Биз элдин өкүлүбүз. Эл эмнени айтса биз ошону чечишибиз керек. Урдап коюп ал, анан кийин сенен ашканда Кыргызстандын келечеги куруп баштайбыз. Бул жөнөкөй маселе эмес. Депутат күнөөлүүбү? Депутат жооп катат. Өкмөттөн бирөө күнөөлүүбү? Өкмөт жооптон тартылсын. Бул таптакыр мыйзамсыз. Келечекте кимдир болосун бирөө ар бир баа берет. Мына ошондо мына бүгүн ушул залда отургандар бардыгы чылкыйт башын жерге салып отурабыз. Ушуну этегине чыгарып койгон. Кыргызстанда оңолуу болобу?